Сегодня мы собрались. Бүгүн биз өзгөчө себеп менен чогулуп отурабыз. Финка банктын төрайымы Маргарита Черикбаеванын айтканына кошумча, чогулуштун себеби бир гана өзгөчө эмес, жагымдуу да болду. Кыргызстандагы банк кызматынын негизги башчыларынан бири 20 жылдыгын белгилеп жатат. Сейчас, подводя итоги, Азыркы тапта жыйынтык чыгарып жатып, кичинекей командадан биз өлкөдөгү ири финансы институттарынын бирине айландык деп айта алабыз. Кыргызстандагы ири 10 банктын бири боло алдык. 1995 жылы Кыргызстанда Финка киришеси чакан ишкерлерди насыялоо программасы менен негизделген. 2001 жылга чейин Финка өлкөбүздүн бардык аймактарын камтыды. 2 жыл өтпөй программа микрокредиттик компания болуп түзүлдү. Ал эми 3 мартта 2015 жылы компания лицензияга ээ болуп, Финка банк жабык акционердик коомго айланды. Биздин Кыргызстандагы команда ийгиликтүү иштей алды деп айта алабыз деп ойлойм. Анткени муну экономиканын өсүшү, Финкага кайрылып өзүнүн ишмердүүлүгүн баштаган миңдеген адамдардын окуясы тастыктап турат. Көп тараптуулук, кесипкөйлүк, финансылык туруктуулук жана өнүгүү Финканын негизги баалуулуктары жана ийгилиги. Бул жамааттын болгон күч-аракети кардардын көңүлүн буруп, анын ишенимине татыктуу болуу үчүн жумшалат. 4 жылдан бери Финка Кыргызстанда тургундардын финансылык сабаттуулугун көтөрүү үчүн долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып келет. Ушул убакыттын ичинде 1000ден ашуун тренингдер өткөзүлүп, ага 24 миңдей адам катышкан. Демилге финансылык киреше алып келбесе дагы социалдык өнүгүү үчүн чоң түрткү болуп, убакыт өткөн сайын туруктуу болуп баштайт. Менин оюмча бул жамааттык иш жана бул тажрыйбаны биз Финка барган башка чөлкөмдөрдө колдонобуз. Бүгүнкү күндө Финканын тамыры Кыргызстандын бардык областтарында жайылып, 72 кызмат көрсөтүүчү жай бар. Жыл сайын 82 миңдей насыя берилип турат. 20 жылдык тажрыйбаны топтогон соң Финка аймактардагы кызматтарга басым жасайт. Маргарита Черикбаеванын айтымында компания азыркы тапта 3 негизги багыт боюнча өнүгүп келет. Бул биринчиден аймактарда тамырлаш бөлүмдөрдү, кызматтардын түрүн көбөйтүү жана кызматкерлерди колдоо болуп эсептелет. Все эти направления. Бул багыттын бардыгы тең биздин кардарлардын муктаждыктарына жана керектөөлөрүнө негизделген. Биздин кардарларга ыңгайлуу болушу үчүн бардыгын кылып келебиз. Аларга кызмат көрсөтүүдө кардарлардын үмүтүн актоо үчүн аракеттерибизди көрүп келебиз. Финка туулган күнүн белгилеп жатып, кесиптештеринен жана өнүктөштөрүнүн куттуктоолорду кабыл алды. 90 жылдардын ортосунда экс-президент Роза Отунбаева КМШда Кыргызстандын өкүлү болуп иштеген. Анын колдоосу менен өлкөбүздө чакан насыя берүү программасын ишке ашыруу мүмкүн болгон. Кыргызстандагы микрокредиттик кыймыл өтө эле активдүү. Биз микрокредиттик жүрүштүн пионери болуп калдык. Бизден окуп үйрөнүш үчүн чет өлкөдөн бери келишчү. 115 миңден ашык жеке жана корпоративдик кардарлар Финка банкын финансылык өнөктөшү катары тандап алышкан. Өз кезегинде банктын жамааты бул ишенимди актаганга аракет кылып келишет. 20 жылдык мааракесине карата Финка кардарлары үчүн көптөгөн жагымдуу белектерди камдап койгон.